Бул сабак мекенибиздин өнүгүүсүнө артырактуу өз салымын кошуп, өзүнүн илим билими жана тажрыйбасы менен бөлүшүп келе жаткан Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин ардактуу мугалими Бекешов Мариф Атамбаевич тарабынан даярдалды. Бүгүнкү тема кривошиптик шатундук механизм. Сабактын максаты. Биринчи максаты кривошиптик шатундук механизмдин түзүлүшү жана түрлөрү менен тааныштыруу. Экинчи максаты кривошиптик шатундук механизмди түзүүчү тетиктердин түзүлүшүн окуп үйрөтүү. Анда жалпы баарыңыздар көгүлтүр экранга көңүл буруңуздар. Анткени сиздер күткөн Бекешов Мариф агайыбыз өз сабагын улантат. Урматтуу студенттер, саламатсыңарбы? Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы кривошиптик шатундук механизм. Кривошиптик шатундук механизм биздин кыймылдаткычтарда эң негизги механизмдердин бири болуп эсептелет. Бул бизде биринчи мында бөлгөнүбүздө караганыбызда кривошиптик шатундук механизм жана газ бөлүштүрүүчү механизм болуп экиге бөлүнөт. Ушул эки механизмдин негизинде биздин кыймылдаткыч иштейт. Кривошиптик шатундук механизм дегенибиз бул поршундун түз сызыктуу кыймылын муунактуу балдын айлануу кыймылына айландырып келет. Ал эми газ бөлүштүрүүчү механизм болсо, клапандардын иштөөсүн башкарып, күйүүчү май аралашмасын жабан зарыл зарядын цилиндрге кабыл алып туруп, ошол өз убагында киргизип, жана кысуу процесси, анан күйгүзүү процесси жана чыгаруу процессин жөнгө салып турат. Биз мына бул жерде немеден сүрөттөн көрүп турабыз. Кривошиптик шатундук механизмдин негизги бөлүкчөлөрүн көрүп турабыз. Бул жерде муунактуу бал, маховик муунактуу балга бекип турат, шатун, поршун менен шатунду бириктирген бизде мынакей поршневой палец деп коебуз. Поршунга кольцалар отурат мынакей. Жогоркусу компрессионный кольцалар, анан маслосъемный кольцалар. Булардын түзүлүштөрүн кийинки сабактарда поршневой группа деп коебуз. Аны өз алдынча башкадан сабактарда өтүп чыгабыз. Мынакей поршневой кольцалар, мынакей бизде кладыштын кантип отурушун, буларды биз азыр видеодон көрөсүңөр. Урматтуу студенттер, сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү биздин тема кривошиптик шатундук механизм. Кыймылдаткычтын иштеши бизде кривошиптик шатундук механизмден жана газ бөлүштүрүү механизминин негизинде иштейт. Ушул эки механизм. Биз бүгүнкү сабакта кривошиптик шатундук механизмдин иштешин көрүп чыгабыз. Поршундун түз сызыктуу кыймылынын негизинде биз коленчатый балдын, муунактуу балдын айлануу кыймылын көрүп жатабыз. Кыймылдаткыч бизде кандай бөлүктөрдөн туруп жатат? Неподвижный кыймылсыз бөлүктөрдөн, мынакей блок цилиндров, блок цилиндрдин жогорусунда головка блока цилиндров жана крышкалардан поддон картердин поддонунан туруп жатат. Булар кыймылсыз бөлүктөр. Эми кыймылдуу бөлүктөр бизде кайсылар? Кыймылдуу бөлүктөрдө бизде муунактуу бал, маховик, шатундар, поршундар, палецтер жана поршундук кольцалар. Вот ушулар баары биригип туруп бизде кыймылдуу бөлүктүн механизмди түзүп жатат. Поршун негизинен иштеши мынакей бизде расширяющий газдардын кыймылынын негизинде биз түз сызыктуу кыймылды айландыруу механизмин алып келип жатабыз. Поршунга отурганда мынакей кольца кантип отуруп жатат? Иштөө принцибин карап чыгалык. Вот кыймылдаткыч ичинде компрессионный кольцалар жогору жагында, булар жогорудан келген расширение берген газдын расширениясын төмөн карай өткөзбөш үчүн уплотнение кылып кызмат кылып турат. А маслосъемный кольцалар майланган массаны, майлоочу массаны жогорудан жогору карай камера сгорания өткөзбөшкө кызмат кылып берет. Поршундар бизде кантип отурат? Горячий посадка менен отуруп атат биринчи түрүндө, жана экинчи түрүндө плавающий вариант мына жерде. Вот мынакей кыймылга келип жатат. Палец, чтоб бул жерде фиксация болуп атат, стопорный кольца менен. Шатун бизде мынакей шатун, стержень шатуна, яны головкасы, вот шатунный шейкаларга отургузушубуз керек. Булардын негизи кантип отургузушубуз керек? Майлоо процесси кыймылдаткычтардын жүрүп туруш үчүн биз шатунга кладыштарды отургузабыз. Кладыштар. Ар бир шейкада өзүнүн кладыштары отурат.
Эми коренной вкладыштарда бул жерде бизде упорный, чтобы осевой валда осевой кыймыл болбош үчүн бул жерде упорный кольцолорду, поликольцолорду коюп жатабыз. Кыймылдаткычтын алды жагында бизде бул жерде шестеренка, ушул шестеренканын негизинде газ бөлүштүрүү механизми иштейт жана башка бөлүктөр. Бул жерде фланецке маховикти мынакей отургузуп жатабыз. Маховик уже кыймылга келип жатат. Маховик негизинен кантип кыймылга келип жатат? Стартerdин жардамы менен жүргүзүү процессине келет. Жүргөндөн кийин оборот ушул жердеги энергияны биз коробкага өткөзүп беребиз сцепление аркылуу. Ушул бизде айлануучу механизмде биз мынакей блок цилиндрге отургузуп жатабыз бул жерде. Так, эми 4 цилиндр мынакей бул жерде көрсөтүлүп жатат. Иштеши ушул бизде рабочий объемдо алып чыктык мынакей. Рабочий объемдо кыймылдатып иштеп жатат. Бул жогору жагына блоктун үстүнө, жогору жагына биз головканы отургузабыз. Бул жерде прокладканы коебуз. Асбестометаллический прокладка. Так, мынакей эми биз бул жерде чыныгы объемду алып чыктык. Ушул жерде мынакей биз энергия ушул жерден биз алабыз и жана маховикке өткөзүп беребиз. Маховиктен машинанын кыймылдуу бөлүктөрүнө. Кыймылдатыштар бизде кантип айырылат? Бул данный бул көрсөткүчтө бизде азырда 2 литрлүү рабочий объемдуу цилиндр, 4 цилиндрлүү, расположениясы рядный, бир катардагы бөлүштүрүүчү, кыймылдаткыч. Ушул жерде биз рабочий объемду кантип айтабыз? Төмөнкү чек точкасы, жогорку чек точкасы. Экөөнүн ортосундагы аралык бизде рабочий объем цилиндри деп аталат. Ал эми жалпы объемду, кыймылдатыштын объемун алыш үчүн ар бир цилиндрдеги объемдорду кошконубузда, мынакей 4 цилиндр кошкондо 2 литр келип чыгат. Бул машинанын технический паспортунда жазылып турат ушул көрсөткүч. Объемуна жараша кыймылдаткычтын кантип иштешин алып чыгабыз. Эми биз бул жерде муну жогорку чек точкадан поршень келгенде, мындан жогорку головка экөөнүн ортосундагы аралык бизде объем камеры сгорания. Эми бул жерде рабочий объем. Экөөнүн суммасын бириктиргенде биз полный объем цилиндра алып чыгабыз. Мынакей 0,55 литр. Эми ушул полный жалпы объем менен күйүүчү камеранын ортосундагы катыш бизде степень сжатия айтылат. Кысуу даражасы. Бизде ушул немеде көрсөтүлүп жатканда бизде 11ге барабар болуп чыгат. Ушул канчалык чоңойгон сайын, степень сжатия чоңойгон сайын кысуу даражасы бизде кыймылдаткычтын даражасы чоң. Жаңы машиналарда азыркы мынакей 98-95 октановый жогорку бензин коюлуш керек. Eski машиналарда 92-80. Бизде кыймылдатыштар өзүнүн айырмаланышы, кантип айырмаланыш керек? Мынакей бизде 3 цилиндрлүү кыймылдатыштардан башталат. 2 цилиндрлүү кыймылдатыштар, 4 цилиндрлүү кыймылдатыштар, 8 цилиндрлүү кыймылдатыштар жана 16 цилиндрлүү кыймылдатыштар. Булар уже предел деп койсок болот. Кыймылдаткычтын иштөө принцибин мисалы үчүн бир рядный двигатель мынакей. Bizde turmuşta negizden uşul rядный двигатель кыймылдаткычтар колдонулат. 4 цилиндрге 4 цилиндр койсок 8 цилиндр бир катар кылыштын ордуна биз могул жерде V-образный компоновканы алып чыгып атабыз. V-образный. Бул деген сөз мынакей 8 поршень иштеп жатат. Өзүнүн негизги белгиленген бурч менен берилген. Могул жерде угол разбала деп коебуз. Ушул жерде бизде мынакей кыймылдаткычтардын кандай түрлөрү бар? Рядный двигатели, V-образный компоновкадагы кыймылдаткычтар, W-образный түрдөгү и оппозиттик кыймылдаткычтар. Так, булар боюнча сабактын кийинки темаларда улантабыз. Урматтуу студенттер, видеодон силер көрүп чыктыңар кырбашиптик шатындык механизмдин иштөө процессин. Эми кырбашиптик шатындык механизм. Бизде анын типтери бар, түрлөрү, кантип бөлүшүн аз карап чыгабыз. Биз биринчи бөлгөнүбүздө центральный КШМ деп. Центральный КШМ дегенибиз мынакей монактубалдын мынакей айлануу процесси, мына жерде монактубалдын өзүнүн турушу, шатун, и мына ушул окто монактубалдын огу менен поршундун жүргөн огу бир окто. Ушул бир окто жаткан үчүн биз муну центральный КШМ деп айтабыз. Кийинки экинчи түрүбүз биздин КШМден, кырбаш шатындык механизмден бул дизакциальный деп коебуз, смещенный деп коебуз же болбосо. Ушул цилиндрдин огу, мынакей цилиндрдин огу монактубалдын огу менен кесилишпейт. Бул жерде негизи көрсөткүч А деген белгиленген аралыкка жылдырылган, смещенный. Монактубалдын огунан, демек поршундун цилиндрдеги жүрүү огу А деген аралыкка
жылдырылган. Андан кийин 3-тип бизде кырбаш шатундук механизмдин 3-тиби бул прицепным шатуновым деп коебуз. Прицеп, типа прицеп. Мынакей шатун, кадимки эле шатун, өзүнүн крышкасы бар. Мынакей шатунга палец отурат, и поршун отурат кольцолору менен, баары эле мурдагындай эле. Бул жерде просто муну кошумча шатун кошулат. Муну биз прицепной шатун дейбиз. Мынакей, мына жерде отурат. Өзүнүн эле прицепной шатундун палеси бар бул жерде отурчу. Вот өзүнүн эле поршундары отурат мурункудай эле, кольцолор менен эле ушул иштейт. Бирге болгон үчүн биз муну прицепной шатуном деп айтабыз. Биз сабактарды карап чыктык баарына. Эми силерге мынакей өзүңөрдүн ушул окуп чыкканыңар, үйрөнүп чыкканыңар боюнча өзүңөргө көнүгүү тапшырма бар. Иштен күйүүчү кыймылдаткычтын негизги түшүнүктөрү, анын иштөө принциптерин айтып беришиңер керек. 4 тактылуу карбюратордук кыймылдаткычтын жумушчу циклы кайсы процесстен түшөт? Бир цикл канча процесстен туруп жатат? 4 тактылуу дизелдик кыймылдаткычтын жумушчу циклинин карбюратордук кыймылдаткычтан айырмасы. Анан кийин текшерүүчү суроолор бар өзүбүздө. 4 цилиндрлүү кыймылдаткычтардын иштөө тартибин атап бериш керек. 4 такт деп айтканбыз. Вот 4 так, ошон үчүн 4-тактный двигатель деп айтат кыймылдаткыч. Экинчибиз бизде кыймылдаткычтын толкусун эмнелер түзөт? Жанагы кыймылдаткычтын кайсы механизмдери жана түзүлүштөрү бириктирилет? Ошол биздин кыскача бүгүн өтүүчү сабагыбыз ушул. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болуңар.